Şurada da. Gülcüler anan oşul. Gabiyon böldük hemşehriler buna. May çayın verip bana moğu жерде. Говдыга чейин барып демеп кеткен. Абына көрүп көрсөңүз дедил болуп, накыбыттыр. Мен ошондо трактор менен алып келип ала албай коюшкан. Бул жерде мен мурда түшүнбөй эле тиги ушинтип эле жарылып, бул жерде да 2 комнатам бар болчу. Могу жерде дагы тиги стройкам бар болчу. Анын баарын бусуп анан ошону чыгарттырып, анан бул жер чын эле бүтүн болчу. Биз дагы кээде эми өсүбүздөн да түшүнбөй неметип мындай. Продовольственный программанын проектisi балдар келсе, моğumda сунуштап, моğуга bir 4 жерине ступенька цемент менен буюп, что шагылып түбүнө чейин суусу секирип агып келип, анан могу жерде bir 10 габион менен тосуп туруп, суу бияка кетип, кандай шагылып үйлөсө да течерге жайылып, анан суу бияка кетирип да. Жанагы жерде бюджеттеп бир кошулуп суу ардакка чыгып кетсин болду. Маселе бар. Анан бул белгилөө жерде туруп да. Мүздөрөзү капташта табып, анан картон болду. Азыр маселе жок, жакшы кетип атат. Октудан деп атабыз да. Самокатынан кеткенде алып. Ошондон келип туруп, могу жактан мындайынан алып өтүп кетсек. Бул тону кете бир. Өзүм бир естественный уклон менен кеткирем. Бол кандай айтып койдум. Азырында азыраак болуп калды. Ошол жерде шейлдерибизде Кудай сактап коюу. Иштегендей. Анан негизи 1 мега метр аралыктан ушул дамба бүтпөй калган. Ушундай элдерге болмош келип атат. А муудан буну эми каяга элешет? Кошумчасы да. Бизге дагы эме керек. 200 метрге дагы энди жылда бир жардам берип койсоңуздар, наркы до конца жасайт элек да. Ушуну да конца кыласызбы же ары жылдырып туруп кыласызбы? Нарак жылдырабыз. Биринчиден өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушу нарын өрөөнүндө 10-унда жана ошондой эле 14 июлда өтө нөшөлөгөн жаан кесепетинде көптөгөн жерлерге жана ошондой эле көптөгөн тургундарга коркунучтарды алып келген. Ошонун кесепетинен бүгүн өзгөчө кырдаалдардын жою боюнча иш сапар менен келгенбиз. Азыр ушу биз 4 турак үйлөрдү карап чыгып, алардын кандай кылып жолу чечүү жолдорун жана ошондой эле алдын алуу жумуштары боюнча кесепетин жою боюнча бир топ иштерди алып бардык. Мунун баары ошо жакын арада чечилет деп ойлойм. Анткени ушу алдын алуу иштери күз айында азыр бизде эң ошо алдын алуу иштерин жүргүзүү мезгили келип турат. Ошого учурга пайдаланып биз дагы өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана ошондой кесепеттерин жою иштерин пландап жатабыз. Азыркы биз суу жээгиндеги дамбаны дагы өзүңүздөр көрүп болгондой 380 метрде дамбаны куруу экен. Адистери даярдаганда проекттер бар, ошолордун ыкмасында колдонолу деп атабыз. Бул жакын арада биз азыр эле айыл өкмөттөрүнө жана ошондой эле жергиликтүү бийликке сунуштадык. Мен ойлойм ушу МЧС адистери сунуштаган ыкманы колдонобуз деп ойлойм. Биякта ошол шартты инерттик материалдар, суунун жээгиндеги материалдар да колдонсо болот.